Тажик тарап аткан снаряд тийип 15 жаштагы кыргызстандык кыз каза болду. Баткенде тажик тарап аткан снаряддын сыныгы тийип 15 жаштагы кыргызстандык кыз каза болду. Маалыматты өспүрүмдүн атасы Малик Мананов тастыктады. Маркум кыз Лейлек районундагы Достук айылынын Достук орто мектебинин 9-классынын окуучусу болгон. Айылдаштары менен чогуу Башкент айыл өкмөтүндөгү Маргун айылын көздөй качып бараткан учурда ага снаряддын сыныгы тийген. Соңку маалымат боюнча кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышуудан 42 адам жарадар болду. Баткен облустук бириктирилген ооруканада 19, Лейлекте 18 бейтап бар. Жаракат алган дагы 5 киши Бишкекке жөнөтүлдү.